Үйрөнүп баштаганда эле же практикадан баштагам. Ушул курста эң мен үчүн маанилүү нерсе мындай акча тапса. Я ненавидела преподавателей. Эле атасыңбы? Никогда не сдаваться. Маркетолог болуп окуганыма 1 жылда эле болду. Негизи, в общем. А так маркетинг сферасында мен 17 жашымдан бери. Үйрөнүп баштаганда эле же практикадан баштагам, ал уже мектепте окуп жүргөндөн болчу. Негизи маркетингге кызыкканыма жашоомдогу ситуация. В основном көп учурда адамдын жашоонун ситуациясы түрткү болот да. Бул биринчиси. Экинчиден мен эмнеге ушул сферага келип калдым? Анткени бул сферада жумуш кылуу өзүмө жагат биринчиден. Экинчиден самый прибыльный жумуш ошол себептен. Негизи таң калыштуусу, бирок мындай үйдөгүлөр ата-энем эч качан каршы болгон эмес да мага. Если мен бир нерсе жасайм десем, окуйм десем, мага эч качан үйдөгү ата-энем каршы болгон эмес. Бар ойлошот да, көпчүлүгү только курс боюнча өзгөрүп алат депчи. Вообще мен айтмакмын, менин студенттердин 90% өзүлөрү өзгөрүшөт. Өзүлөрү өзгөрүшөт дегенде жашоого болгон көз карашы, мировоззрение. Мисалы, жакында эле бүтүп кеткен группамда индивидуальный экзамен болуп жатты. Ошол экзаменде студентим айтат да, ушул курста эң мен үчүн маанилүү нерсе мен өзүмдүн сүрүмдү жеңим дейт. То есть мен студенттеримди не только там как адис катары, элдин алдында эркин сүйлөп, мисалы публикада эркин сүйлөгөндү дагы үйрөтөм да. Ошондо бизде оюн болгон болчу. Ал оюнда биз студенттерге атайын тапшырма берип, ал тапшырмада студенттер жанрлар турашкан. То есть жылан болсо жыланчы сойлоп, маймыл болсо маймылду турап, аюуну турап, коюнду турашкан да. Ошондо бир студентим айтты, мен өмүрүмдө биринчи жолу публикага чыгып, бир нерсени турап, анан сүрүмдү жеңдим деген да. То есть курста эң мындай эсимде калган эмоциональный момент ошол учур болуптур. И мисалы менин студенттерим в основном мага ыраазычылык билдирет. Почему? Потому что даже если алар каалабаса да, кээде заставлять этем да. Заставлять эткенде бир студентим айтты, сиз мени урушуп, заставлять этип анан жасатчыңыз депчи. Анан ошондо күлдүм. Бирок менин урушканым, мисалы, заставлять этип тапшырманы аткар десем, аткартытканым, мисалы, ошол сага жардам берди десем, ооба деди. Азыр мен нормально зарабатываю дейт. То есть кээде приходится студенттерди жасагысы келбесе заставлять эткенге. Потому что алар акчасын төлөп атат, алар ошого жараша билим алып кетиш керек да. Кыргызстанда бизнес кылыш аябай оңой да. Анан маркетингди изучать этип, анын какой-то 20% эле колдонсоң, мындай акча тапса болот. Грубо айткандачы. И мисалы, только маркетингди алып баруу менен нормально бир 50 000 тапса болот. Нормально, если 20% аракет кылсаң. Жаңы курстан чыккан, жакшы окугандар аракет кылыш керек. Мен айтпам сразу эле эртең барып маркетолог болуп кетсең эле ана миллион божу зарабатывать депчи. Жок, бул студенттин аракетине да көз каранды болот да, ошон үчүн бул дагы маанилүү. Негизи вообще группада менде студенттер менен конфликт болбойт. Урушкан учурлар болгон жок да. Түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Мисалы, бир уроктон калып калганда недовольство болот го, мындай эмне деп коет кыргызча? Кыжырланып, мындай бир не дефицит болуп калат, чувство дефицита. Ошондой эле мындай бир аз түшүнбөстүктөр болгон да. А так ушул убакка чейин эч качан конфликт болгон эмес. Мисалы, курс учурунда чыгып кеткендер болот. В основном причинасы физически жетишпей калгандар. То есть алар, если мисалы, это нормально, если физически жетишпей калса, окуудан чыгып кеткени. Көп адам өзүн листосун чыгарып же бирөөгө жарыялагысы келбейт го, негизи элечи. Анан в основном, если жакшы жаңылык болсо, сразу мага чалышат. Мындай бактылуу моменттери, наверное, мен ушунча акча таптым деген да, в основном. И кандайдыр бир жашоомдо менде өзгөрүү болду. И мен мурда ойлонгон нерсемди азыр совсем башка нукка бурдум. И башкача ойлонгонумдан, силердин билимиңерден биз мындай жыйынтыкка жеттик деп сүйүнүшөт да. Вообще, это вообще такая странная история в моей жизни. Я ненавидела преподавателей, честно. Чын эле да. Таң калышат болуш керек, эмне үчүн препод болуп жүрөсүң депчи. Мисалы, мектепте окуп жүргөндө деле кээде кээ бир мугалимдер мындай адамды карап туруп туура эмес мамиле кылат да, в основном. Мен ошондон жаман көрчүм да. Не хочу там атын айткым келбейт, бирок университетте деле ошондой болчу. Несправедливое отношение.
И вот университетке тапшырып атканда мен айткам папама, вот баба, мен вот өлсөм дагы хоть мени заставлять эткиле, мен эч качан мугалим болбойм, мындай препод болбойм дечим. То есть я честно не хотела, да. Почему? Потому что менде, оказывается, туура эмес түшүнүк пайда болуп калыптыр, да. Я думала, все такие депчи. И ошон үчүн мен биринчи кесибим негизи переводда китайский язык сознанием английского. Ошол себептен мен тил жагын тандап кеткем, препод болбойм депчи. Бирок кийин мен ошол нерсени өзүм кылып көргөндө, преподавание, вот реально тренер болуп көргөндө, мага ушул нерсе аябай жакты да. То есть бирөөгө туура билим бергенди үйрөндүм, и билим берүү мен үчүн, если честно, кайф. И папам күлүп калат азыр до сих пор айтып, помнишь, вот сен когда-то сказала то, что эч качан преподаванияга барбайм, типа тренер болбойм деп айтчың, но ты выбрал этот путь депчи. Вот. Но я не жалею, наоборот, я горжусь этим. Вот если так посмотреть, в основном любой студент, любой ученик айтат да, обида бар депчи мугалимдерге. Мен вот это стараюсь не допустить. Мен всегда вот хвалю своих студентов, мактайм да. Если мисалы любой студенттин күчтүү жагы болот да, ошол күчтүү жагын андан да күчтүү болгонго аракет кылам да. Сен давай, у тебя получится, все хорошо, там не расстраивайся депчи поддержка берип турам да. А вот эта поддержканы мен көргөн жокмун. Сен болуп жүргөндө да көргөн жокмун, окуучу кезинде да көргөн жокмун. Поэтому жок нерсени мен ошолорго бергенде, поэтому тренингден студенттер күчтүү болуп чыгат из-за этого. Потому что алар башка жактан ала албаган нерсени бизден алып атышат да. В этом и фишка. Если честно, маркетинг, сфера маркетинга — это интенсивное развитие. То есть, мисалы, университетте окугандан кийин 5 жыл окудуң, в основном токтоп калат да образование, все жетиштүү депчи. А маркетинг дегенде, мисалы, я каждый день обучаюсь. Я каждый день, вот даже хотя бы он там лист болсо дагы китеп окуйм да. Каждый день обучение болуп, каждый день бир нерсе, жаңы нерсе билип турасың да. Хочешь не хочешь, жаңы нерсе келе берет. И маркетинг дегенде ошол волнага түшкөндөн кийин ошол волна менен кете бересиң да. Мир меняется, а сен өзүңдүн ордуңа турасың. Если мисалы ал нерсе менен чогуу кетпесең, мындай просроченный товар болуп каласың да. Поддержка вот со стороны моих родителей, мотивация со стороны родителей. Есть такая история, вот именно өзүмдүн үй билимде да. Мой отец, он рано женился. Эрте үйлөнүп, анан он не получил образование. Мектепте аябай жакшы окуучу, и он всегда хотел закончить университет и получить диплом. Но из-за того, что в то время еще СССР был, оно еще не болгондо, мамлекеттер бөлүнгөндө аябай кыйын учур болуп, и он не смог поступить. И он плакал из-за этого. Я видела, он не показывал, но плакал, да. То есть максатыма жетпей калдым депчи. И он работал, зарабатывал денег, обеспечил всех нас. И всегда бизди образование алгыла деп турчу да. Силердин билимиңер, силердин эң күчтүү жагыңар депчи. Вот я не смог там университетти бүтпөй калдым, бирок силер окушуңар керек дечи да. И когда вот байкем бүттү, там я закончила университет, братишкам тоже учится. И когда мы чего-то достигали, цельдерге жеткенде, он прям был таким счастливым. Если так посмотреть, когда человек хочет чего-то добиться, он находит выход, даже так. Поэтому вот менин атамдын мотивациясы мага чоң түрткү берет. Дальше давай иди дегенгечи, ошол нерсе. Мектепте окуп жүргөндө бизде мындай суроо болгон да, кимди кумир тутасыңар депчи. Ошондо я написала, это мои родители деп. Потому что башка адамдардан көргөн нерсени, знаменитый адамдардан көргөн эң мыкты сапаттарды мен только өзүмдүн ата-энемден көрөм. Вы любите свою маму? Естественно. Естественно. А вы можете сейчас позвонить и сказать, что вы ее любите? Да. Да, могу. Надеюсь, она не будет меня ругать. Алло? Алло, мама, кандайсыз? Денсаулыктарыңыз кандай? Жакшы, шүгүр.
Жакшысызбы? Жакшы. Ооба, жакшы, шүгүр. Мама, мен сизди жакшы көрөм. Мен да сени жакшы көрөм, алтын кызым. Жакшыбы? Жумуштарың? Жолуң жакшыбы? Иле атасыңбы? Вроде, когда обычно айтканда мани деле бербейсиң го, а когда вот реально ойлонуп туруп айтканда, это, оказывается, такая эмоция. Никогда не сдаваться. Вот есть мындай слабость человека. Мисалы, берекелі жолу жасап коет, но до конца не идет. Если любой адам до конца барса, хоть там кандай гана кыйынчылык болбосун, если ал адам до конца барса, ал адам сөзсүз түрдө ийгиликке жетет экен да. Это практикада ошондой. Мен өзүмдүн практикамда да ошондой. Поэтому, что бы там ни случилось, никогда не сдаваться. Ошол сөздү айтмакмын.